Ассаламу алейкум достор. Трон боюнча бир сонун сайт бар. Бул жака сөзсүз түрдө регистрация болуңуздар, буларды толтуруңуздар, мобильный номер жазыңыздар жана бул жерге пароль, ошол паролду дагы кайталап жазасыздар. Ал эми бул жерге болсо мына жерде кандай сүрөт турса, ошону кайталап жазып, зарегистрироваться дегенди басабыз. Ал эми мен регистрация болгон үчүн войти кылып киремин. Киргенде бизге бонус катары 800 закрывать кылып койсок болот. 800 трон бекер берилет. Ошол трондон сиздерге прибыль түшүп турат. Азыр мен бул жерде балансымда 911 трон турат, өзүңүздөр көргөндөй эле. Биз ошол 24 саатта бир жолу мына трейдинг деген жерден мындайраак чылсаңыздар ушундай болуп келет. Ушул жерде мына жерде получил дегенди басып турабыз. Получать дегенди басып турабыз. Анан мына получила болуп калат. Ушуну эгерде бир күн 24 сааттын ичинде баспай калган болсок, анда бул бонусубуз күйүп кетет. Мына получила дегенди бастым. Азыр эми домой дегенди басып бул жерде карасаңыздар, бул жака кошулуп калат. Бул жерде болгон трондоруңуз канчалык көп болсо, ошончолук сизге прибыль көп түшөт. Мисалы бул жака трон салсак болот, трон салып иштесек болот. Мен салып көрдүм, акча чыгарып да көрдүм. Ошондуктан ишенимдүү проект болгондуктан мен сиздерге сунуш кылып атам. Депозит деген жерден сиздер бул жерди басып адрес аласыздар. Мынакей ушул сиздердин адресиңиздер болот. Минимум 10 трондон баштап, 5-10 трондон баштап чексиз түрдө трон салсаңыздар боло берет. Мынакей трон адрес скопировать этип туруп, ушул адреске акча которосуздар. Андан кийин перезарядка деген назад басабыз дагы. Снятие деген жерден биз акчабызды чыгарып алабыз. Ошол трон, любой трон адреске чыгарып алсаңыздар болот. Payeer'дин трон адресине, Binance биржанын трон адресине, Trust Wallet'тин FaucetPay'дин трон адресине, бардык жерде трон бар. Ошол трон адреске чыгарып берсеңиздер болот. Ал эми мына доля деген жерден сиздер реферальный ссылкаңыздарды алсаңыздар болот. Адам каттасаңыздар болот. Мындайча айтканда, ошол каттаган адамыңыздардан дагы сиздер иштеп акча таба аласыздар. Прибыль түшүп турат. Команда деген жерде турат. Анан мына жерде мой деп турат. Ушул жерден сиз мына жерде перевод на базовый деп турат. Ушуну басып, мисалы бул жерде болгон тронду количествосын жазабыз. Трондун количествосу азыр бизде 1 трон, так 59 80 62 деп турат. Ушуну басып туруп подтверждать дегенди басып койсок, 62 дегенди өчүрүп коеюн. Подтверждать дегенди басып койсок, бул жерде тронубуз мына жака өтөт. Команда деген жерден сиздер өзүңүздөрдүн реферальный командаңыздарды көрсөңүздөр болот. Бул жерде 3 уровень бар. 3 уровень боюнча акча тапсаңыздар болот. Андан сырткары снятие деген жерден биз акча чыгарсак болот. Бул жерге жазылып калган дневной лимит снятия деген жерде жазылып турат. Ушул жазууну гана биз чыгара алабыз. Кечээ мен мисалы 2 трондой чыгарганмын. Ошол бойдон азыр мисалы чыгарганды көрсөтүп берейин. Мына жерде mine wallet дегенге тийбейбиз. Мына жерде канча трон чыгарабыз? 1 17 29 дегенди чыгарсак, мына жерге адресибизди жазыш керек. Ал адрести биз Binance биржасынан алабыз. Так, Binance'дин ичине киребиз. Жок, мен ойлондум. Trust Wallet'ке которуу чыгарайлы дагы, кайра Trust Wallet'тен пополнение жасаганды мен видеого көрсөтүп берейин. Trust Wallet'тен получить дегенди басабыз дагы, адресибизди скопировать этебиз. Бул жерге кирип, бул жерге адресибизди коебуз. Азыркы копиялап келген адресибизди. Анан сөзсүз түрдө паролубузду жазабыз, анан подтверждать дегенди басабыз. Мынакей мына жерди басабыз азыр. Снятие дегенге акчабыз кетти. Мына жер карасаңыздар 0 болуп калды. Азыр күтө турабыз. Trust Wallet'ке кирип обновление жасайлы. Азыр акчасы түшүп калат. Мынакей дароо эле акчасы түшүп калды, көрдүңүздөр. Эми отправить дегенди басып, бул жактан мисалы азыркы учурда депозит дегенди басабыз. Бизде 946
трон бар, ушуга депозитке акча салсак болот. Сумма инвестиция дегенди басып, буга 5 трондон өйдө салсак болот да. Скопировать адрес кылабыз дагы. Адресибизди жазып, эми Trustwalletке киребиз. Мына жерде Trustwallettен трондон отправить дегенди басабыз дагы. Азыркы копиялап келген адресибизди коебуз, максимум дегенге. Мисалы, кааласаңыздар 100 трон, $7, $6,5. 1000 трон кааласаңыздар киргизсеңиздер болот. Муну басабыз. Так, азыр 5 тронду басып көрөйүн дагы, подтвердить дегенди басабыз. Мынакей загрузка болуп атат. Бизде 22 трон бар эле. Азыр 5 тронду бул жака киргизип атам. Загрузка болуп атат. Сайтка дароо келип түшпөйт. 10 минуттан 2 саат аралыгында түшүп калат. Мынакей достор, бул жерде бул глобальный криптовалютная инвестиционная компания, ушул TRH Этаж деген компания боюнча маалымат алсаңыздар болот. Бул жерде 2 багытта иштесеңиздер болот экен. Бул жердин баардыгын жазып коюптур. Биринчиси өзүбүз депозит салып, экинчиси команда менен иштесек болот экен. Команда менен иштегенде 5 трондон баштап любой биржадан, кошелектон, кайсыл жактан болбосун, даже Payr'ден болсо деле минимум 5 трондон пополнение жасап, анан активировать свой учетный запись деп атпайбы бул жерде. Записибизди активация кылып койсок, ушул берилген 800 трондун үстүнө дагы жок эле дегенде 10 трондон баштап салсак, биздин бул сайтыбыз активация болот экен дагы. Анан кийин бизге мындай прибыльдер түшө баштайт экен. Эгерде биз 50 трон депозитке сала турган болсок, ага 1,25 трон чыгарып алсак болот экен. Бул жерде графикасы турат. Мисалы 5000 тронго 125 трон уже чыгарып алууга иштөөгө болот экен. Анан кийин ал жерде дагы турат кошумча маалыматтар. Мына жерди карасаңыздар, достор, 2019 жылдан бери бул проект иштеп келет экен. Бизге эми гана белгилүү болуп жетип атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, акча чыгат экен. И акчабызды киргизсек дагы бул жака түшөт экен. Ежедневный доход и акция деген жерден дагы кошумча маалымат алсаңыздар болот ушул проект боюнча. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде платформада накопительный прибыль боюнча 83,0798 830 миң болот, 830,798 адам уже учурда иштеп жатыптыр. Кече эле 70 канча миң болчу. Көрүңүздөр кандай түрдө уже өсүп атат. Глобальный партнерлору эң негизгиси өзүңүздөр билесиздер, Binance биржасы бул дүйнө жүзү боюнча номер 1 биржа. Ушул партнеру болуп аткандан кийин анда бул ишеничтүү эле сайт көрүнүп атат мага. Бул жерде прибыль баттыраак чогулсун, көбүрөөк киреше табайын десеңиздер, анда сөзсүз түрдө трон салышыңыздар керек болот. 1 трон азыр 5 рубль болуп атат. Немеден салсаңыздар болот, Payer кошелектон салсаңыздар болот экен. Мен кече салгам. Ал үчүн Payer приложение эмес, Payer браузер аркылуу киребиз, Payer мененчи. Анан кийин ушул жерде карасаңыздар, мынакей мына трон деген турат. Ушул жерден эгерде сиздерде рубль бар боло турган болсо, обмен кыласыздар биржадан тронду обмен кылып туруп ушул жака салсаңыздар болот. Мисалы, мына жерде тронду тандайбыз, анан трон менен рубльди тандайбыз. 5 рубль болот азыр трон алыш үчүн. Купить трон деген басабыз дагы, мисалы 100 рубльга трон ала турган болсок, 20 трон келет экен. 1000 рубльга 200 трон келет экен, көрүңүздөрбү? Жерде купить дегенди басып туруп эле трон алабыз. Анан кийин биздин балансыбызга бул трон түшөт. Мынакей
трон дегенди басып туруп вывести дегенди басабыз дагы жанагы адресибизге отправка кылабыз. Мына трон дегенди басабыз, бул жерге адрес коебуз. Мына жерде итоговой 1000 трон киргизе турган болсоңуздар 1000 деп жазасыздар. 2 трон комиссия кармайт, 998 трон уже бул кабинетиңиздерге келип түшөт. Ал жерге келип түшөт. Анан ошондо прибыль көбүрөөк берет сиздерге. Ушундай жолдор менен иштесеңиздер болот.